Саламатсызбы агай? Сиз финансы сабактарын өтүп жүргөнүңүз үчүн сизге менин эң эле алгач суроом, карызда жүргөн адам эң биринчи эмне кылуу керек, эмнеден башташ керек негизи? Карызда жүргөн адам эң биринчи карыз алам деген ойдо токтотуш керек. Бул карызкор адамдын өзүнүн түшүнүгү ушундай. Бул бирөө бир нерсе кыла коеюндан мурда, бир нерсе кыла коеюндан мурда кимден карыз алсам деп ойлонот. Эң алгачкы ою кимден карыз алсам деп. Аны кантип берерин эмес, аларын гана ойлонот. Ушул карызкорлук түшүнүктөн, мышлениядан чыкмайынча карыздан кутулбайсың. Эгерде бүгүн карызкор болсоң, сен кадимки эле наркомансың. Чындап эле наркомансың. Карыз албай кой, даже өзүңдө ломкалар башталат. Карыз албасаң уже жиндеп баштайсың, жашай албайсың. Карыз алсаң анан мотивация болот дагы, анан иштеп баштайсың. Настолько оору болуп калган адамдар карызга көрүп калган. Бүгүнкү күндө бир эле адам эмес, 100 эле адам эмес, бир эле эл эмес, дүйнө жүзү карызкор мышленияга түшүп кеткен. Бул карызкорлук мышлениядан чыгарыштын өзү окумуш. Любой моментте карыздан чыкса да, любой моментте срыв берип кетиши мүмкүн. Жана наркомандар сыяктуу. Бир затяжка деп коет. Бир затяжка кылган менен ошо менен кеттин. Ошон үчүн карызды ойлонгонду вообще токтотуш керек. Карыз алам деген сөздү деги токтотуш керек. Эмнеге анда алар ошону страдать этишти да? Эмне кайра ала берет анда ошону токтотпой? Эмне токтотот аларды негизи? Айтып атпайбы? Наркомания. Наркомания булар көнүп калган, үйрөнүп калган. Биз телефонго кандай үйрөнүп калсак, булар карызга үйрөнүп калган. Карыз албаса, карызсыз жашай албайт. Карыз албаса, даже керек болсо иштебей да коет. Эмне карызым жок деп. Мен билем бир адамды, карыз бунун үчүн мотивация. Мен карыз албасам жок кылып коем, мен карыз алышым керек. Карыз алсам иштейм, карыз алсам төлөйм да деп олтуруп бүгүн карызы үйүнөн чоңураак. Бул карыздын түбү карыз. Карызды канча терең казкан сайын ошончо төмөн кете берет. Түбү жок, чеги жок. 100 миллионбу, 100 миллион, 2 миллион, 200 миллионбу, 200 миллион кете берет. Качан токтотосуң, ошондо гана токтот. Ошон үчүн ойлонууну токтотуш керек. Балким бул деле мындай психологиялык туура эмес түшүнүктүр да. Мен байып кетсем, мындай жүрөктү бузат деген. Негизи байлык жүрөктү бузабы, акча жүрөктү бузабы? Эгерде адам табиятында бузук боло турган болсо бузулат. Чындап эле. Маселен, алкаштын оюнда эмне бар? Алкаштын оюнда бала, чака, үй бүлө эч нерсе жок. Алкаштын оюнда тек гана арак ичүү керек. Бузуктун оюнда эмне? Только бузукулук. Эгерде дал ушундай адамдардын колуна акча тийип кала турган болсо, булар өзүнүн бузуктугун кылбай койбойт. Бирок имандуу адам болсо, табияты түзүк, түшүнүгү түзүк адам боло турган болсо, бул адамдар жакшы иштерди жасайт. Мечиттерди салат, жол салат, мамлекетти өстүрөт, өнүктүрөт, мамлекетке налог төлөйт дегендей маселелер. Андай түшүнүгү жок адам боло турган болсо, да кыйын. Ошон үчүн бул илдеттен эң алды менен дарыланып алыш керек дагы. Анан кийин чоң акчага даяр болуш керек. Эми чоң акчага деле бардыгы даяр эмес. Даяр болбогондон кийин, акчага даярданбагандан кийин бул опасно. Жок, акча келип калышы мүмкүн. Бирок бул акча сындырат сени. Биз эгерде чемпион болгубуз келсе, дайыма спортзалга барып дайындалышыбыз керек да. Эгерде спортзалга дайындалбай туруп барып чемпион болом десек эмне болот? Да, бизге ал мүмкүнчүлүктү бериши мүмкүн. Бирок чемпионатка баргандан кийин ал жерде жакшы машыгып жүргөн, канча жылдан бери тренировка кылып жүргөн спортсмен эмне кылат? Аны сындырат. Дал ушул сыяктуу эле акчага да даяр болуш керек. Акча менен да иштешип көрүш керек. Бир нерсе алып көрүш керек, бир нерсе сатып көрүш керек. Акчаны дайыма сактап көрүш керек. Сактаган акчаңды көбөйтүп көрүш керек. Үйдө акчаны кармап туруп көрүш керек. Чөнтүккө акча салып көрүш керек. Кандай состояние, кандай акыбалда болосуң. Эгерде чөнтөгүңө акча түшкөндө сенде лихорадка башталып, монтип бир нерсе жакпай, ысык көлгө барып келгиң келип, тайнеңди сагынып кала турган болсоң, сен лучше акча кармабай тур. Сен ага даяр эмессиң. Точно.
Бул байлыктын белгиси эмес. Акча товар менен эле бир нерсе ала берүү, же болбосо жакындарына бара берүү, катташ күтө берүү, бул кедейликтин белгиси. Мунун бардыгы бүгүнкү ооматты, бүгүн акча таап жатсаң, ошол ооматты бар банкротко алып барат, жокчулукка алып барат деген гана түшүнүк. Ошол себептен адамдар акчага дайындалыш керек. Дайындалбаса болбойт. Бизде ушундай бир акыбал болду. Бир бала ушу чоңойгончо ата энеси бардыгын жасап берди. Бүт жасап берди го. Машинасына чейин, тракторуна чейин бардыгын алып берди. Ошону өзү да ичет, майрамдайт. Бир паз убакыттын ичинде жок кылды. Сенин 100 жыл иштеп тапкан акчаңды, эгерде бузук адам болсо, бузук бала болсо, 1 жылдын ичинде жок кылып койду. Мен ушундай адамдарды, балдарды да көрүп жүрөм. Өтө акыбалы жакшы, мыкты инсандар бар болчу, балдары начар чыгып калгандыгы үчүн, ошолор үчүн кейип жүрүп өмүрдөн да өттү, дүнүйөсүн да жоготту, бактысын да жоготкон адамдарды көрөм. Ошол себептерден өзүбүз эле дайындала бербей, бала чакабызды кошо дайындашыбыз керек. Ошондо жашоо жакшы болот го дейм. Ал байкуштар эми мындай балам жакшы болсун деп жүрдү да. Ошондо жашоонун маңызы эмне? Алардын түшүнүгүндө, значит, балам жакшы жашаса, мен жакшы дегендей да. Сиз үчүн кандай жашоонун маңызы? Балаңды аясаң аяба дейт. Бала отко күйүп отуруп, аны иштетип отуруп, аны ага акча берип, санатып, эсептетип, анча-мынча курсагын ачырып койгондон бала эч бир кыйналып кетпейт. Ар бир байлык дүнүйө жердин түбүнөн казылып чыгат. Алтынды алып чыгып, отко күйдүрүп, олтуруп, анан жалтыраган алтын кылат. Биз эмне бала чакабызды бапестеп барып эле мыкты инсан кылып коебуз дейбизби? Бүгүн балдарыбыз үчүн полный проблемаларды өзүбүз чечип атабыз. Мурда кандай эле? Балаңды 18ге чыккандан кийин эки пияласын кашыгын берип туруп жөнөтүп койчук. Же болбосо үйлөнгөндөн кийин эки төшөк, эки кашык, эки пияласын берет дагы жарым кап картошка менен жөнөтүрчү. Болду. Ошолор жайдан аздан чогултуп, дүнүйө куруп олтуруп, экөө чогуу тапкан дүнүйөсүнө бактылуу болуп, күйүп, жакшы жашачу. Бүгүн балдарга бардыгын даяр кылып берип койдук. Ал сен кылып берген нерсени балаң эч качан баалабайт. Эч качан баалабайт. Ошон үчүн балаң үчүн жаша, балаң үчүн өмүр сүр, бирок балаңды окутканды эч качан унутпа. Балаң ошол акча кайдан келет экендигин билиш керек. Кантип келет, аны кантип жыйнаш керек, кантип көбөйтүш керек, адамдар менен кандай мамиле кылыш керек. Бул акча деген мамиленин аркасында келет да. Мамиленин аркасында келет. Канча деген адамдар мамиле кылып отур. Мен ушундай бир характерлери начар, ушунчалык начар, бирок бай адамдарды көрөм. Мен айтам да, өзү мүнөзү начар адамга байлык келбейт дейм. Ана мынтип карап отурсаң, баягы адамдар ушунчалык болуп кеткен адамдар да. Булар мамиле кыла турган адамдар менен аябай жакшы мамиле кылат. Ошол керектүү инсандар менен мамиле кылгандыгы үчүн колунда дүнүйөсү бар. Биз балдарды бүгүн эмнеге үйрөтүп жатабыз? Акча кармаганга. Аны кылайын десе деле болбойт. Муну кылайын десе деле болбойт. Сен тим эле кой, сен окуп эле отуруп турчу, мен өзүм жасайм дейт. Же баласы окубайт, только телефондо отурат. Нар жагы кандай? Жашоо турмуштун акыры трагедия болуп чыгат. Ал биз баланы аягандан келип чыгат экен да, значит. Эгерде туура эмес аясаң, ошондон келип чыгат. Эгерде сен балаңды аяп отуруп акмак кылып тарбиялап жатсаң, демек акмактын түбү эмне болот? Акмактын түбү от болот, тозок болот, бул жашоодо кыйынчылыктар болот. Андан көрө мен айтам бүгүн балдарыма, кыл, элбай ишти кыл, жаса, көр, банкрот бол. Ага десең банкрот. Бирок банкрот болуп калсаң, мен турам да, аркаңда, мен турам, мен жардам берем. Жок, мен бүгүн сага бере берсем, сен сурасаң эле бере берсең, бардыгын айтканыңды кыла берсем, бирок мен өлгөндөн кийин банкрот болсоң, сага ким жардам берет? Ошон үчүн көзүңдүн тирүүндө кылсын, жасасын, көрсүн. Эгер банкрот болсо, анан барып жардам берсең болот. Мен ушундай үчүн. Анан сизге основном карзы бар адамдар келет да, ошол жагдайда кантип чыксам экен деп,
Мен өзүмдүн миссиямды 21-кылымдын чума оорусу болгон ушул карызкорлук түшүнүк менен согушам. Ушул карызкорлук түшүнүктү жеңем дедим эле, бүгүн чындап келгенде ушу карызкорлуктан, карыз адамдардын проблемасынан чарчап калдым. Мен жалгыз экем, адамдар көп экен. Айтканды кылып жасап кетсе мейли го, бирок жасабайт да. Мага көп карыз адам болгон адамдар келет. Мен айтам, макул, кел, мен сага жардам берейин. Чындап жардам алгың келеби десем, ооба, жардам алгым келет. Кандай жардам алгың келет? Сиз акча берип турсаңыз, ана мен мындай кылып алат элем. Эмнеге мен акча беришим керек? Мен акча берейин деп чакырбайм. Мен сага инструменттерди берип, жол көрсөтөм. Муногул процентный соотношенияны бияка бересиң, муну бияка коесуң, муногу машинаңды сатасың, экономичныйраак машина аласың, муногул товарыңды муногул платформадан сатасың. Ошону үйрөтүшүм керек десем, карызкор адамдар ошо келип, Мараттан карыз алам го деп келет. Ниет туура эмес. Точно. Жакынкы арада бир бала келди. Жаңы эле камалып чыгып болду, мен албайм, монча убакытта акчаңызды кайтарып берем деп расписка жазып берип чыгып келди дагы. Анан айтты, агай, мен ушунчалык карыздан тажадым, мага жардам бериңиз, мен сизге жардам берейин, мен сизден окуйм деп. Макул дедим. Биз ал убакта мунул жерде 400 квадрат алып отурганбыз. Ушул 400 квадраттын ичин краситиш керек болуп турган убакыт болчу. Анан строительдерди чалып чакырып аткан мезгилде айтты, ой, агай, мен эле краситетип коем муну. Общий 100 миңге баалайлы, 20 миңге материалга акча бериңиз, барып материал алып келейин да, муну жаңыңызды полный краситетип берем, калган 80 миң мага да жардам болсун, менден сизге да жардам болсун дедим. Мен макул дедим дагы, 20 миңге тарс бердим. Ошону мен ошол бала жок. Бүгүнкү күндө да мени көрүп атса керек. Мен айттым да, валлахи, Аллага ант берем, сен эч качан карыздан кутулбайсың. Бул адам өзүнүн досун ыйлаткан адам. Бул адам өзүнүн устазын, өзүнүн үй бүлөсүн, аялын ыйлаткан адам. Бул мындай адамдар жакшы жерден чыкпайт. Аягы жаман жерден чыгат. Мен аны 1000% гарантия менен айтам. Мен айттым, ал 20 миң сомду мен бир күндө таап алам. Бирок акмак башың ойлонсо, сен ошол 20 миңди эмес, жакында 80 миң алмаксың. 5 күн мээнетиң менен 80 миң сом пайда алат элең. Кээде карызкор адамдардын мээси ошол накта пайдага жетпегендиги үчүн карыз сурай берет. Бул карыз кайерге чейин алып барат? Сени только чукурга түшүрөт. Улам каскан сайын тереңдеп кете берет. Муну туура түшүнүшүбүз керек. Качан жашоо жакшы болот? Качан карызың жок болгондо жакшы. Сизге ушундай адамдар келе берип, мындай көз карашынан деле байкап калсаңыз керек, мунун карызы бар, бунун жагдайын орун деп мындай көз караштан билип калсаңыз керек. Көз караштан билинет, даже байланышка чыкканда, СМС жазганда эле билинет. Адам карыз албайм деген түшүнүккө өткөндөн баштап, эмне кылсам мен акча табам деген түшүнүк келет. Мунул түшүнүктү дайыма пайда кылып алган адам, Кудай көрсө, өмүрдүн аягына чейин кор болбойт. Бирок мен карыз алмайынча жашай албайм да, мен аз эле айлык алам да, менин ушунча карызым бар болсо, мен кантип карызда жашайм деген түшүнүгүң бар болсо, анда кечирип кой. Сага дагы али эрте. Сен али дагы жашоодо көргөндөн көрө элегиң көп, дагы да көп карыз аласың. Көп карыз аласың. Качанга чейин аласың? Качан сага эл акча бербей калганга чейин аласың. Анан акча бербей калат го, эч ким акча бербей калып, только аркаңдан кууп калган мезгилдерде, ана мамлекеттен чыгып башка жакка барып иштейсиң. Кудай жаныңды аман койсо, тирүү койсо. Бул ситуация менин өзүмдөн да өттү да. Эч ким карызга акча бербей калганда биз Казакстанга чыгып кеттик да, ошо Казакстандан минустан баштап анан иштеп баштадык. Ошо минустан чыгып келип, карыздарды төлөп, ар бир карызды төлөгөн сайын мен өзүмө бир майрам кыла баштадым. Эми чоң майрам кыла албайсың, торт алып келе албайсың. Ал убакта ошо 5 күн катары рошки жейбиз. Бир жумада бир жолу бир кичинекей самсы жесек жеп калдык, калдык рошки эле жеп жүрчүк.
ошол мезгилдерде 3төн самса алып келип жейм. Майрамым ошол болчу. Ошентип отуруп Аллага шүгүр, Кудайга шүгүр ошол карыздардан кутулдук. Бирок Кудайдан күндө тилейм, я Алла, бир мезгилдерде кайра баягы адатыма кетип калбасам экен. Адатыма кетип калбасам экен. Эмне үчүн десе, тамеки чеккен адамдарды көрөм. Тамекини таштайт, 10 жыл, 20 жылда таштайт. Бирок кээде бир түтөтүп, бир булатып, бир соргон боюнча кайра улантып кетет. Карыз да ошондой нерсе. Ошон үчүн колуңдан келсе, карызга дег эле жолугуш керек. Мен айта турган дүнүйө эң алды менен мен карыз албайм. Өзүңүз Карызды дег эле токтотом деп өзүңө өзүң убада беришиң керек. Ошол убада бергенден баштап гана сенин түшүнүгүң өзгөрөт. Түшүнүк жөндөн жөн өзгөрүп калбайт. Күндө окуш керек. Күндө окуш керек. Бизде дагы дал ушундай маселелер болот. Адам окубаса күнүгө кечеги гана ойлорду ойлонуп берет да. Маселен, мен кечеги ой менен, кечеги пландар менен жашап атам да бүгүнкү күнүмдө. Кече эмнени билдим, ошого жараша ойлонуп жатам. А эртең менен эрте тура салып мен китеп окуган болсом, мага жакшы ойлор, жаңы идеялар келмек. Мен жаңы бир себептерге бет алат элем. Ошон үчүн күнүгө маалыматты жаңыртып туруш керек. Күнүгө окуп туруш керек. Ошол мезгилде гана ийгиликтерге жете алабыз. Урматтуу достор, биз Кудай буйруса жаңыдан подкаст канал алып чыктык. Бул жакта сиздерге аябай керектүү маалыматтарды көп берип олтурабыз. Карыздан чыга турган финансылык инструменттер жөнүндө бизнесмендер менен көптөгөн маектер болот. Бул биздин подкаст студиябызда эң негизги маселе ушак деген эч качан чыкпайт. Акылың жетпеген нерсеге көп аралашпа дейт. Биз сетевой маркетингди эч качан пропаганда кылбайбыз жана политикага кирбейбиз. Бул жактан өмүргө пайдалуу гана маалыматтарды алып отурасыздар. Биздин видеолорубуз, роликтерибиз жаккан болсо, өзүңүзгө жакын жана жакшы көргөн адамдарыңыздарга дайыма жөнөтүп отуруңуздар. Каналга катталууну унутпаңыз.